Урматтуу мусулман бир тууган, ааламдагы эң эле ыйык болгон жер, эң эле ыйык болгон шаар бул ар бир мусулман адамга белгилүү болгон Мекке шаары жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хижрат кылып барган пайгамбарыбыздын шаары. Башкача айтканда Мадина шаары. Бул эки шаар, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах субханаху ва таалянын сөздөрүндө жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистеринде ыйык шаарлар экендиги айтылган. Мекке дагы, Мадина дагы. Аллах субханаху ва тааля бул Мекке менен ант ичкен Куранда. Алымдар айткандай, бул Аллахтын ант ичип жатканы бул шаардын ыйык шаар экендигинен кабар берет. Ла уқсиму бихадал балад деп Аллах субханаху ва тааля ант ичет Мекке шаары менен. Жанада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухариде, Муслимде келген хадисинде айтат. Бул эки шаардын ыйык шаар экендигин баяндап туруп айтат. Инна Ибрахима харрама Макка ва даали ахлиха дейт. Ибрахим пайгамбар Меккенин ыйык шаар экендигин жарыялады дейт. Меккенин харам шаар экендигин жарыялап жар салды дейт. Ва даали ахлиха дейт. Жана өзүн бул Меккенин жашоочуларына дуа кылды дейт. Аллах субханаху ва тааля Ибрахим алейхиссаламдын сөзү менен Меккенин ыйык шаар экендигин, харам шаар экендигин баяндады. Дагы Аллах субханаху ва тааля Куранда айтканда Ибрахим алейхиссалам бул шаарды, урматтуу мусулман бир тууган, Мекке шаарын амандыктын шаары кылгын деп тилеген. Куранда эскерилет: "Ва из кала Ибрахим Рабби жа'ал хазал балада амина" деп Ибрахим алейхиссалам дуа кылган. О Раббим, бул шаарды, Мекке шаарын ыйык шаар, амандыктын шаары кылгын деп тилеген. Тынчтыктын, амандыктын шаары кылгын деп Ибрахим алейхиссалам тилеген. Бул Мекке шаарында, урматтуу мусулман бир тууган, өзүнүн белгиленген чегарасы бар. Ошол чегаранын ичи бүт баары белгиленген жерлери ыйык жерлер болуп эсептелет. Харам, ошондуктан да харам деп аталат. Көптөгөн нерселерди кылууга тыюу салынат. Арам болуп эсептелет. Ыйык шаар болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азыркы хадисинде айтып атат: Ибрахим алейхиссалам бул Мекке шаарынын ыйык шаар экендигин, харам экендигин жарыялады, жана Меккенин элине дуа кылды деди. Ва инни харрамтул Мадина ва да'ауту ли ахлиха деди. Ал эми мен, деди пайгамбарыбыз, Мадинанын ыйык шаар экендигин жарыяладым деди. Жана Мадина элине дуа кылдым деди. Мадина элинин тамак ашына, азык түлүгүнө, ошол өлчөөлөрүнө дуа кылдым деди. Эки эселеп дуа кылдым деди. Ибрахим Мекке элине кылган дуасынан эки эселеп дуа кылдым. Башкача айтканда, Мекке элине берген берекеден эки эселеп береке берген Мадина элине деп дуа кылдым дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, Мекке шаары жана ошондой эле Мадина шаары бул ыйык шаарлар болуп эсептелет. Бул жер бетиндеги жалгыз эки шаар ыйык шаарлар болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадисинде эскерилгендей. Баарыбызга белгилүү болгондой, бул эки мечитте окулган намаздардын дагы өзгөчөлүгү чоң. Өзгөчөлүгү бар. Бул жерде жасалган ибадаттардын дагы өзгөчөлүгү бар. Жана ошол эле учурда бул эки шаарда жасалган күнөөлөрдүн дагы эмне айырмасы бар башка жактарда жасалган күнөөлөрдөн. Бул жерде жасалган күнөөлөр башка жакта, башка орундарда, башка жайларда жасалган күнөөлөрдөй эмес, күнөөсү чоң болуп эсептелет. Анткени бул жерлер Аллахтын сөзүндө жана пайгамбардын сөзүндө ыйык шаарлар деп белгиленди. Бул шаарларды зыярат кылган адамдар бул эки шаардын ыйык шаар экендигин билип, ар түрдүү күнөөлөрдөн, айрыкча ширк, бидаттардан өтө сак болуу керек.